Bismillahirrahmanirrahim. Sүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын өмүр таржымаларын чагылдырган миңдеген китептер бар. Биз ошол китептерди окуп жүрөбүз. Бирок көпчүлүгүбүз пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жашоосунан кандай үлгү алууну, кандай өрнөк алууну билбейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Аллахтын элчисинде силер үчүн эң бир кооз, эң бир сонун өрнөктөр бар деген. Биз мына ошол өрнөктөрдү алуу үчүн пайгамбарыбыздын өмүр жашоосун, өмүр таржымалын билип гана тим болбостон, алардан өзүбүзгө кандайдыр бир пайда сабактарды ала билүүбүз керек. Менин колумда турган Фикх ас-Сира деген китепте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрү гана чагылдырылбастан, анын ичиндеги пайгамбарыбыздын жашоосунда болуп өткөн бардык иштерден алына турган сабактар кошо камтылган. Ошондой эле Мусулмандын адеби аттуу пайгамбарыбыздын хадистерин Имам Бухарийдин жыйнагында чыккан бул китепте пайгамбарыбыздын мусулмандын жүрүм турумуна, адеп ахлагына тиешелүү хадистери топтолгон. Мына ушул эки китепти окуу боюнча Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы жана Кыргызстан Ислам университети тарабынан уюштурулуп жаткан китеп окуу конкурсуна катышууга чакырамын. Мына ушул эки китепти окуп, конкурска катышып, өзүңүздөргө билим топтоп, ошону менен бирге биз азыр турган сүйүктүү пайгамбарыбыздын мечитине, сүйүктүү пайгамбарыбыздын кабырына зыярат кылып, умра амалын аткарып кетүүнү Аллах Таала сиздерге насип кылсын.